Таңғы баткен көрсөтүүсү, урматтуу көрүүчүлөр, 8 сааттын 30 мүнөтүндө биз программабызды кайрадан улантабыз. Бүгүн биздин студияда жогоруда айткандай, Баткен районунун Үчтөбө айылындагы Апаз Жайнаков атындагы орто мектебинин директору, билим берүүнүн ардак грамотасынын ээси Батыр эне, мугалим Айнура Акылбекова эжекебиз студиябызда мейманда. Жакшымы анайлар? Абдан жакшы манайыз. Чоң рахмат. Студияңарга келгениме кубанычтамын. Ооба, кыскача тыныгууда биз болушунча жакшы сүйлөшө алдык окшойт, эжекебиз экөөбүз. Келиңиз, директор болуу үчүн дагы негизи эң алгач билимиңизди өзүңүз нолдон баштаганыңызда, мындайча айтканда, эмне түрткү болду эле, кантип келип калдыңыз бул тармакка, эми кенен кесир ачылып айтып бериңизчи. Жетекчилик эмес, мугалимдик кесипке. Башталгыч класска сабак берчү элем деп атпайсызбы? Башталгыч класстын мугалими болгон бул мен үчүн абдан сыймык. Башталгыч класстар менен иштеген бир өзүнчө рахат да. Башкача айтканда, жаңыдан мектеп босоосун аттаган окуучулардын маңдайынан сылап, атамгасын таанытып, алар менен чогуу жаза албаган, колундан кармап, айланып, чоң бир жетишкендикке жетишесин да, алар жазып окуп кетсе, биз сүйүнүп, дагы кайсы сабактан кыйналган үйгө барганда да бир сыйра эстеп, кайсы окуучуга жардам керек, кайсы окуучунун алдыда кетип атат, бардыгына өзүнчө кубанып сүйүнөсүн да. Мугалим, башталгыч класстын мугалимдери абдан эле түйшүктүү да бул. 25-30 бала окуса, алардын көпчүлүгү үйдөн келген болгон биздин учурда. Мен эң алгач эмгек жолун 92-жылы өзүм окуган Турунбай Садыков мектебинен баштагам. Алгач эле мектепке келгенде 1-класс беришкен мага. Мен үчүн абдан бир татаал деле болгон эмес да, анткени мен практикада жүргөндө дайыма мектепке барганда кандай иштешим керек, мектепке барганда кыйналбашым керек деп абдан аракет кылчумун да. Алар үчүн азыркы учурдагыдай даяр нерселер жок болчу. Биз өзүбүз колдо сүрөт тартып, өзүбүз перо менен жазып, кесме муундар даярдап, түнү менен кургатып, аларды анан салып барышыптат. Ар бир тамгага өзүнчө сүрөт тартып, өзүнчө кесме муун даярдап, 36 тамга. Анан ошол эле жылы турмушка чыгып, турмуш жолунда ошол өзүнүн эле айылда Жезди сала качып кеткен ошол эле айылда, ошол эле айылда ала качып, анан ошол жерде эле кайра улантып эмгек жолун биринчи жолу 1-класс окутуп, 92-жылы Альпе майрам өткөрүп, өзүнчө эле бир кыйналган эмесмин да. Мен кыйналбай эле рахат алгансыз жумушуңузда. Эч бир азыркы мугалимдерге 1-класс берем десең аябай коркушат да, мен бийли эле келдим го деп. Биз ошондой эле тарс этип иштеп кеткенмин. Мен эч нерседен корккан эмесмин да. Корккон эмессиз, эң башкысы жумушуңузду жакшы көрсөм. Негизи кесиптин ээси болгондуктан мен үчүн бир сыймык болгон. Эгерде өз ишиңди жакшы көрсөң, анда иштеп жатып эс аласың деп коет го. Бул сөз сизге анан мага тиешелүү экен дебейинби? Анан көрөрмандарыбыздын көпчүлүгү дагы ушинтип жумушун сүйүп, жакшы көрүп аткарса керек, алардын ар бирине тиешелүү деп айта алабыз. Негизи жогоруда айттыңыз, түйшүк депчи өзүнчө кыйынчылыгы бар дедиңиз. Чын эле мугалим катары ушул мугалимдик кесиптин кыйынчылыктарын дагы айтып өтпөсөк болбосо керек. Сиз айткандай, 1-класста жок дегенде 15 окуучу болсо, аларды сиз 1-класстан эң баягы 5-класска чейин да маанилүү тарбиялоо ошол жашта, ошол учурда болсо керек. Ошол учурда аларга тарбия берип, жакшы окутуп чыгаруу оңой эмес, ар кимдин колунан келе бербейт. Кыйынчылыктарын сурагым келип атат. Албетте, мугалим болгондон кийин кыйынчылык болот. Түйшүк, чоң түйшүк, үй бүлөнүн алып кетишин керек, балдарга тарбия бериш керек. Андан кийин көбүнчө балдар тарынат да, тапшырмасын сураганда. Сиз элдин балдарына үйрөтөсүз да, биз сураганда чарчадым дейт да. Анан жок деп ар бирине аракет кылам мен, ар биринин үй тапшырмасына дагы жардам берип. Анан бүгүнкү сабак эртеңки окшобосун деп, жок дегенде карточканы башкаптан жасап, ошондой аракет кылабыз да. Себеби мугалимди окуучу күтөт, ар бир сабагынын ар кандай жаңылык болушун каалайт да окуучулар.
Биздин окуучуларыбыз азыркы мезгилде эми даяр нерселер көп болуп калды. Көрккө келип эле алып чыгарып аласың. А биздин мезгилде андай эмес. Өзүбүз жасап, мүмкүн болушунча табигый жалбырактардын деле жасап, алардын аркасына карточка жасап, күзгү мезгилине байланыштырып, каалаган сабаңга колдоно берет. Колдонсо болот да. Чыгармачылык менен иштегенге абдан аракет кылам да. Сүрөтчү дагы окшойсуз. Ошол башталып калсын мугалим болгондон кийин мугалим кетиш керекпи? Баарына даяр болуш керек. Артист да болосун, сүрөтчү да болосун, баарын. Ырдап да берем, бийлеп да берем деген санчам. Ар бир окуучу менен тил табышканга даярбыз да. Жакшы. Сонун кыйын мугалим экенсиз. Азыркы менен мурдагын салыштырып атпайсызбы? Эми сиз окуп жүргөн кездеги менен сиз билим берип калдыңыз да. Экөөнүн ортосунда кандай айырмачылык бар билим берүү боюнча? Азыркы мезгилде абдан жакшы болду. Технология өнүгүп. Жаштардын кабыл алуусучу? Жаштардын кабыл алуусу деле ошол башка бир жаңылыкты күтөт да. Себеби технологияны колдонуп өткөн мугалимдерди аябай жакшы көрүшөт. Бүгүн кайсын көрсөтөт экен деп күтүп турат. Жок дегенде телефонуңдан деле ошол темага байланыштуу коюп берип, алардын көңүлүн бурабыз, физмуткага колдонсо болот. Жок дегенде да. Акылдуу доска деген бар, эми биздин мектепте алып келе элек, бирок ошондой аракет кылып биз да алып келсек деп. Аракет жасайбыз да. Чындыгында ал эми сиздердин кезде кандай билим берчү эле мугалимдер? Сиздердин учурда, сиздин ошол кездеги баягы. Эми сиз азыр жаштарды да көрүп атпайсызбы? 11-классты бүтүп барып, жогорку окуу жайда билим алып келгенден кийин жаштар тарбия берип атат. Ал жактан кандай билимди алып келип атат биздин жаштар? Сиздердин канааттандырып атабы сиздерди? Жаштардын билим берүүсү. Эң негизгиси эле ар бир кесип тандаганда ошол кесипке абдан кызыкса, ошол жүзүн көрсөтүп атат келип. Албетте мындай кээ бир кесипти туура эмес тандап алып кыйналган мугалимдер деле бар. Ата энесинин айтуусу боюнча барып тапшырып калгандар деле болот. Мүмкүн болушунча аларга үйрөтүп, тажрыйбалуу мугалимдерге бөлүп беребиз. Алар менен иш алып барып насаатчы мугалим дегендер бар. Ошолор менен аракет кылып үйрөнүп кетсе болот. Азыркы жаш мугалимдер, бирок мугалим эң негизги окуучулар менен тил табыш керек. Ар бир мугалим окуучунун өзүнө тартып, жан дүйнөсүнө кирип менче окуучулар ага канааттанбайт. Эң башкысы дал ушул окуучулардын оюндагыдай, кыялындагыдай мугалим болуп берсек, окуучулар дагы биз кыялдангандай сонун окуучу болуп, сонун билимдерди өздөштүрүп кетсе, бул мугалимдин чоң бир жетишкендиги болсо керек. Ооба, ийгилик каалайбыз дал ушул жолуңуздарда. Анда эмесе биз улантабыз таңкы баткен көрсөтүүсү. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиз. Бүгүн биздин темага ой кошуңуз, пикир калтырыңыз, келген коногубузга болгон суроо талаптарыңыз болсун. Анда экран түбүндөгү номерлерге узатып кое берсеңиз болот. Бүгүн биздин студияда Баткен районунун Өчтөбө айылындагы Апаз Жайнаков атындагы орто мектебинин директору, билим берүүнүн ардак грамотасынын ээси, баатыр эне, мугалим Айнура Акылбекова эжекебиз мейманда. Жакшы маанайлар. Абдан жакшы. Айнура эже, эми келиңиз. Дал ушул Апаз Жайнаков атындагы орто мектеп тууралуу кеп кылалы. Мектебиңиздерде канча окуучу бар, канча мугалим бар, ошол боюнча? Аксай айылына караштуу Өчтөбө айылына 2019-жылы октябрь айынан мен жаңыдан жетекчиликке келген учурда жаңы типтүү мектеп бюджет тарабынан салына баштады. Ошол мектеп салынып атканда пандемия учурунда 1 жылга токтоп, андан кийин 2022-жылы курулуш аяктап пайдаланууга берилди. Өчтөбө орто мектеби болуп сентябрь айынан ачылып, 401 окуучу кабыл алынган былтыр. 1 жыл Өчтөбө орто мектеби болуп 19 бүтүрүүчүн уядан учурдук. Кудай буйрса, быйыл кайрадан Апаз Жайнаков ысымы ыйгарылды. Анткени биз педагогика кеңешмеде сунуштаганбыз. Ошол буйруктун аткарылып, мына быйыл 6 сентябрда кайрадан Апаз Жайнаков ысымы ыйгарылып, салтанаттуу түрдө ачылды. Бул иш-чарага бардык райондук билим берүү бөлүмү, райондун администрация, областтык администрация бардыгы катышып чоң ачылыш болду. Биз бул Апаз Жайнаков ысымы менен сыймыктанабыз. Учурда 406 окуучу
кабыл алынды быйылкы сентябрь айында. 33 мугалим эмгектенебиз. Алардан атайын орта 3 мугалим бар. Калган жалаң 30 мугалим жогорку окуу жайды бүтүрүп келген. Ар бир мугалим өзүнүн кесибин аракет кылып иштеп атат бүгүнкү күндө. Жаш мугалимдерибиз да жок эмес, аларга атайын массажчылар бекитилип, бардыгы иш алып баратат. Жетишпеген кадрлар райондук билим берүү бөлүмүнө берилет, алар менен толукталат. Учурда айкалыштырып иштеген химия, физика предметинен келип айкалыштырып иштеген мугалимдерибиз бар эки. Учурда жетишпеген кадр болсо сүрөт технология сабактарынан гана жетишпейт. Аларга буйрса билдирүү бергенбиз. Адис болсо, атайын адистер болсо бар иштесе болот бизге. Жакшы. Жаңы мектепте калдыңыз. Жаңы мектепте жетекчилик кылган кандай экен? Жаңы мектепте жетекчилик кылган абдан эле оор, татаал, бирок кандай болбосун өзүнүн кесибине кызыккандан кийин ошол мектепти уят кылбай катардагы мектептердин катарына кошууга аракет кылып келе жатам. Буюрса биздин мектепте эле зоналдык олимпиададан былтыр 13 окуучубуз өткөн. Райондук олимпиадага көрсөтө элекпиз, бирок аракет кылып атабыз быйылкы жылга. Манастаны боюнча, шахмат боюнча жана өзү көркөм чыгармачылыктан мен кыргызстандык экениме сыймыктанам деген конкурстарга катышып, байгелүү орундарды багындырып келатат окуучуларыбыз. Биз алар менен сыймыктанабыз. Алар Жанелла Курманбекованын бардык кыргыз элине уже келечекте Салама Садыковадай эжебиздей болот деп биз үмүт кылабыз анан. Ошондой эле шахмат боюнча дагы башталкасынын окуучусу болгонуна карабастан 8-10 жаштагылар арасында Бахапова Кайрыгүл өзүмдүн кызым. Шахмат боюнча турнирлерге катышып, дайыма алдыңкы орундарды алып келе жатат. Мектептин атын чыгарган кыйындар, атын чыгарган башталкасынын окуучулары болсо да, алар менен сыймыктанып атабыз. Учурда мектеп жаңыдан болсо да түптөлүп, мүмкүн болушунча ошол катардагы жакшы мектептердин катарына кошулса деп үмүт кылам мен. Анда сиздердин сыймыгыңыздар болгон окуучулар көп ийгиликтерди багындыра берсин. Ага болсо сиздер чоң бир салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Чындыгында мектепте жетекчилик кылып, мугалим да болуп, сабак да берип келет экенсиз. Бул жагынан кыйын экенсиз. Көз тийбесин сизге. Эми келиңиз, өзүңүздүн жеке жашооңуз, үй бүлөңүз тууралуу сурагым келип атат. Канча кыз, канча баланын апасысыз? Алардын билимге болгон умтулуусу, кызыгуусу кандай? Мен Батыр энемин, 8 кыздын сүйүктүү энесимин. 8 кызыңыз барбы? Албетте, кыздарым дагы алма сагынан алып түшпөйт дегендей, алар дагы мугалимдик кесипти 5 бүтүрдү. 8 кыздын 5 мугалим турбайбы? 5 тең мугалим. Учурда арка жакта өз турмушунун ээси, 8 неберем бар. Биздин 8 кызыңыз тең турмушка бергенсизби? Жок, 5-өн, 4-өн бердим. Эми окууну бүтүп келди. Аны эле узатайын дедиз. Эми буйрус. Өзүм окуган окуу жайдан 3-өө бүттү. Жогорку педагогикалык башталкасынын мугалими болушту алар. Бирөө Баткен мамлекеттик университетинен бюджеттик бөлүмдө окутушат, бардыгы эле өзүнүн күчү менен окутушат. Бизде кандай десем, мугалимдик кесипке абдан эле кызыгабыз. Атасы да диний тарбия мугалими болуп иштейт биздин мектепте. Үй бүлөдө мугалимдер үй бүлөсү. Ооба, мындай айтканда биз баардыгыбыз башкотубуз менен кызыгып, бири-бирибизге жардам беребиз. Мен баштаган ишти кичинекейлерим улантып коет. Биз бир нерсе баштасак, тартайын деп сүрөт. Же карточка жасайын десе, менден мурун бүтүрөт. Төртүнчү класстагы окуучу кызым сизден үйрөндүм деп карап турсам, аларкы жакшы болот, кайра мен алардын алып алам да. Сонун. Демек, үйүңүздөрдөгү текчелер китептерге толуп кетсе керек, Китептин түрү, китеп кана болуп кетсе керек, атайын бир бөлүмүңүздөр. Китептерибиз көп, грамоталары, бардыгы аябай сыймыктанам, кыздарым менен дагы
атайын анда бир күн биз үйүңүзгө барып конок болуп кетишибиз керек экен, э? Буюрса, сизге болсо рахматыбызды айталы. Эми келиңиз, соңку суроом болсун, дал ушул кесиптин рахатын айтып бериңизчи. Мен бул кесипти мугалимдик кесиптердин төрөсү дейт. Ооба. Мугалим болгонума абдан сыймыктанам. Анткени менин таятамдагы мугалим болгон экен, эң алгач ошол Сайыздан кийин эле согуштун ардагери болгон. Ошол жактан согуштан келгенден кийин Аксай айылында ошол эң алгач биринчи мугалим болгон экен. Башкача айтканда Дүйшөн деп коюшат экен аны. Ошол биздин генден өткөн, биздин Акылбековдордун бардыгы мугалим, жогорку тармактарда иштешет. Таятамдагы мындай жумшактыгы, балдарга болгон сүйүүсүн арнагандай кесипкөй мугалим болгондуктан мен ошол өзүмдүн боорукерлигим жагымды таятам окшотом кээде. Абдан күйүп турган, бир балдар үчүн өзүнүн жанын арнаган болгон. Анан бардык эле агаларым, Акылбековдордон көпчүлүгү мугалим, көпчүлүгү бардык семьясы, неберелерине чейин азыр бардык эле мугалимдик кесип тандап иштешет да. 6 уул болгон, чоң атамдын 6 тең жогорку билимдүү. Ошол айылыбыздын ардактуу инсандардын катарын толуктайт. Ошондуктан биз баарыбыз башотубуз менен мугалимдик кесипке кыйынчылыгы жок деп ойлойм бизге. Дайыма эле рахат аласыздар жумушуңуздардан, э? Сүйүп иштейбиз. Сонун же жогоруда өзүңүз айткандай, биз айткандай, көрөрмандар байкагандай, мугалимдик болуу бул ар бир эле инсандын, адамдын колунан келе бербейт да. Андыктан сиздер бул кесип менен өзүңүз жогоруда айткандай сыймыктанып алсаңыз дагы болот. Биз дагы сыйлап, сыймыктанып дал ушундай эфирибизге атайын чакырып отурабыз. Келип бергендигиңиз үчүн рахматыбызды айталы. Дал ушул түйшүктүү ишиңизде ар дайым ийгиликтер көп болсун. Сиздерге болгон сыйыбыз, урматыбыз, рахматыбыз ар дайым чексиз. Чоң рахмат. Бардык мугалимдерди кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым иштеринде ийгилик болсун. Силерге да чоң рахмат. Жалпы кыргыз элине кабыл тилек айылыңызга. Мен бардык кыргыз элине, жалпы эле өзүмдүн көрөрмандарыма, бардык айылыбызда ар дайым асманыбыз ачык болсун. Ден соолукта ар бир инсан өзүнүн кесибинен сыймыктанып, билим берүүнүн алдыңкыларын толуктап жүрө беришине тилектешим. Билим берүүнүн мыктылары болсун, э? Сиздин дагы дал ушул мектебиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Жаштар билимдүү, илимдүү болуп чоңоюшуна салымыңыздарды кошо бериңиздер, э? Чоң рахмат. Рахматыбызды айталы. Бүгүн биздин студияда Баткен районунун Үчтөбө айылындагы Аппаз Жайнаков атындагы орто мектебинин директору, билим берүүнүн ардак грамотасынын ээси, баатыр эне, мугалим Айнура Акылбекова эжекебиз болду. Ийгилик каалайбыз. Көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Баткен телеканалынын эшиги ар качанда ачык, андыктан келип турсаңыз болот, э? Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү таңкы Баткен көрсөтүүсү сизге жаккан болсо анда биз дагы кубанычтабыз. Экран түбүндөгү номерлер менен биз менен сизди байланыштырган номерлерге активдүү болуп, өзүңүздүн билдирүү каттарды узатып турганыңыз үчүн рахматыбызды айталы. Ар бир биздин эфирибизди YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрсөңүз болот. УТРК Баткен деп издесеңиз, ар бир жактан сиз менен дос болууга биз кызыктарбыз. Анан видеонун астына сөз түрдө комментарий бөлүмүнө ой пикир калтырыңыз. Кийинки эфирлерде кимдерди биз чакыралы, сизге кандай эфирлер кызыктуу, сиздин кыялыңызды орундатканга ар качанда даптаярбыз. Кызматыңызда кызыңыз Шарлота Эшматова болду. Кайрадан экран алдында амандашканча, жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Күнүңүз көңүлдүү болсун.